Кутмандуу кечиңиздер менен Түз эфирде кабарлар маалымат программасы, студияда Дина Досумбетова. Алгач бүгүнкү күндүн негизгиделген окуяларынын кыскача түрмөгү менен таанышып алыңыздар. Өзбекстан коңшулук мамилени чыңдоо үчүн Кыргызстанга делегация жиберет. Баш мыйзамдын кол жазмасы табылса, Конституция референдуму жок эле өзгөртүлөт. Ошко бүгүндөн тарта жылуулук толугу менен берилди. Ушул тапта где-то bir 40-45 барып атат да. Милициядан токмок жедим деген жаран тергөө иштерине нааразы. Окуяга 3 ай өтсө да тергөө аягына чыга элек. Туурап киришүүлө заборго кирип сен заборсуңардан деп ойлойм. Ош шаарындагы жаштар парламенти жаңы мүчөлөрдү кабыл ала баштады. Бул Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошуу, Кыргызстанды өнүктүрүү деген максат. Өзбекстан коңшулук мамилени чыңдоо үчүн Кыргызстанга делегация жиберет. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Сапардын негизги максаты өз ара достук жана коңшулук мамилелерди бекемдөө экени белгиленет. Өзбекстандын делегациясы 2 күндөн кийин Ош облусуна келет. Конокторго Бабур атындагы драма театрында Манастын уулу Семетей спектакли тартууланат. Ошондой эле аталган делегация Кыргызстан элдердин ассамблеясынын өкүлдөрү менен жолугушат. Эки тараптуу жолугушуунун алкагында бир катар документтерге кол коюлат. Белгилей кетсек, Кыргызстандан делегация 1 октябрда өзбек тараптын чакыруусу боюнча Анжан облусуна барган. Кыргызстан жана Казакстан мыйзамсыз миграция менен чогуу күрөшөт. Бул тууралуу келишим эки өлкөнүн өкмөттөрү арасында түзүлдү. Информ KZ маалымат порталы жазып чыккандай, келишим мыйзамсыз миграциянын агымын азайтууга өбөлгө боло алат жана Кыргызстан менен Казакстанды мыйзамсыз жүргөндөрдү кармап, мекенине кайтаруу түйшүгүн жеңилдетет. 17 октябрда Кыргызстан жана Казакстандын тышкы иштер министрлери жолугуп, эки өлкөнүн аймагында жарандардын каттоосуз жүрүү мөөнөтүн 30 күнгө чейин узартуу боюнча келишимге кол коюшкан. Буга чейин жарандар 5 күнгө чейин гана каттоосуз жүрүүгө уруксат берилген эле. Аталган келишимди эки өлкө парламенттери ратификациялашы керек. Милициянын токмогуна кабылдым деген Кадамжай районунун тургуну Нургазы Сартаевдин жакындары тергөө иштеринин кечеңдеп жатканына нааразы. Айтымдарында Сартаевди коомдук тартипти буздуң деп келтектеген милиция кызматкери дале жазасын ала элек. Таяк жеген жабырлануучу жараты бүтпөй жеген тамактары ичеги түтүктөрүнөн сыртка чыгып, азап тартып жаткан чеги. Милиция менен байланышкан окуя тууралуу Камчыбек Ходжаев айтып берет. Милициядан таяк жеди делген Нургазы Сартаев 3-чү рет курсагынан операция болду. Окуяга 3 ай өтсө да алган жараты бүтпөйт. Касасын кучактап жатат, бияга кыйшайып, касаны манерге мынтып алып жатат. Окуя катталган күнү Сартаев Актурпак айыл аймагындагы базарда достору менен спирт ичимдиктеринен ичип, майрамда отурушкан. Таркап жатышкан учурда аны ички иштер кызматкерлери милиция бөлүмчөсүнө алып барып, тосмону сындырдың деген жүйө менен сабап салганын айтты. Фонганан кайрып алып бар. Туурап киришүүлө заборго кирип сен заборсуңардан деп ойлойм. Тээп салып ураттарды ого чейин тээп уруп салаттар. Кармап помнун ичинде караңгы жерден дагы салдылар да уруп. Милициялар жардамчысы зона кылды. Келин Нургазыка милицияга түшүп калды мени. Мен бардым. Барсам менен $1000 сурадылар. Начальник милиция ушул бүргөндү помнун начальник милициясы. Өзү Нивада отурат да. Ошо участковый нарбота неме кылбаган, немеге $1000 неме кылып сурады. Сурагандан кийин ан эч болсо бир 5000 берейик дедик. Десек 5000ге көндү. Неге сурайт? Нургазыны чыгарып кетиш үчүн. Милиция бөлүмчөсүнөн чыккандан кийин Нургазынын абалы оорлошуп, Кадамжай райондук ооруканасында операция жасалган. Андан соң Оштонда 2 жолу операция болуп, жабырлануучунун абалы азыркыга чейин начар. Ал арада прокуратура органына арыз менен кайрылып, 3 айдан бери натыйжа жок. Мана текшерип атабыз, болуп атабыз. Балаңызга күбө жок, көргөнү жок, урганды дешеттер да. Сот болду? Боло элек, сот боло элек.
Мисалы үчүн баламды мени кошуп апарып эшикке коюп ишкер алып кирип урса мен аны көрүп күбө була албайм да. Экспертизаны ham кирип топуланганыбыздан кийин тест чыгарып берет деди, шокун чыгарып берди, урган. Катты удар жеген деп чыгарып берди. Энди олор дагы эсепке өтпөй атат окшойт да. Баткен облустук прокуратурасынын билдирүүсүнө караганда Сартаевдер мурдагы соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына макул болбой, кайрадан аныктап чыгуусун талап кылган. Учурда республикалык деңгээлде экспертиза жүрүп жатат. Алардын арыздарынын боюнча 2016-20 августунда комиссиялык соттук экспертиза дайындалып, республикалык соттук экспертизалар бюросуна тапшырып, азыркы убакта экспертиза жүргүзүлүүдө. Кылмыш боюнча азыркы убакта убактылуу өндүрүштөн токтотулган, экспертизанын жыйынтыгы менен мыйзамдуу чечим кабыл кылганга жатабыз. Жыйынтыгы качанча? Жыйынтыгы экспертизадан чыгат. Аны мен айта албайм. Республикалык экспертизабыз канча өткөнбүз, алар экспертиза өтө оор болуп атат. Жыйынтыгы боюнча корутундуну берип бизге жиберишет. Облустук прокуратурадан кошумчалашкандай кылмыш иши убактылуу өндүрүштөн токтотулган. Комиссиялык экспертизанын жыйынтыгына карап мыйзамдуу чечим кабыл алынат. Камчыбек Ходжаев, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен. Баш мыйзамдын кол жазмасы табылса, парламент депутаттары элдик референдуму жок эле Конституцияга өзгөртүү киргизе алышат. Бул тууралуу укук коргоочу Токтай Муметалиева маалымдады. Анын пикиринде Конституциянын түп нускасы деп мамлекеттик эркин тоо гезитине чыккан текстти негизги катары да колдонсок болот. Бирок мында мыйзамдын айрым беренелерине өзгөртүү киргизүү үчүн элдик референдум өтүшү зарыл. Ал эми саясаттануучулар азырынча президенттик аппарат ооз көптүрүп түп нусканы таптык дегенден алыс болуусу керектешүүдө. Темага кененирээк Гүлзара Бакаева токтолот. Баш мыйзамды өзгөртүп, өлкө өнүгүшүнө салым кошуу азыркы бийликтин максаты. Бул үчүн план түзүлүп, мыйзамдын кошумча алымчалары аягына чыкты. Бирок бийликтин эки жаатка бөлүнүп, Конституциянын түп нускасын жоготуп алуусу көпчүлүк үчүн бүдөмүк болду. Укук коргоочу Токтай Муметалиеванын пикиринде түп нуска деп негизи эркин тоо гезитине жарыяланган текстти атасак болот. Бирок 2010 жылы кеңешме жазган мыйзам менен эркин тоодогу текст бири-бирине дал келбейт. Эркин тоодо чыккан текстти негизи катары колдонушубуз керек. Уже чыкты, элге жарыяланды. Аны Конституциялык сот кабыл алды вариант катары, бирок аны өзгөртүүгө киргизетип тыюу салып койду. Ошондуктан биз жана жазманы табышыбыз керек да, кол жазманы. Эгер кол жазманы, элдин колу коюлган жазма табылса, ошол эркин тоо менен дал келсе, анда өзгөртүүгө болбойт. Эгер дал келбесе, ошо кол жазмадагы негиз катары колдонуусу дагы референдуму жок эле Конституция өзгөртүү киргизеткенге болот. Баш мыйзамдын түп нускасы азырынча табылды деп айтууга эрте. Болгону эркин тоо гезитине жарыяланган текст архивде сакталуу. Негизи Конституциянын түп нускасы жоголду дегенден алыспыз. Болгону бул жерде 2010 жылы өзгөртүү киргизилген вариант кайда деген гана суроо жаралып жатканын Үмүталиева айтат. Ошондуктан баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү үчүн элдик референдум өтүшү зарыл. Мында тең салмактуулук сакталып, ошондо өз кызыкчылыгын көздөгөндөрдүн ою ишке ашпай калышы ыктымал. Бул ошо жанагы өкмөткө полномочиясын көбөйтүп аткан, бул ошо бийликти узурпациялоонун бир белгиси. Азыркы президенттик парламенттик эмеден өкмөткө бийликти өткөзүп берип, өкмөттүн башына отуруп алмай, ачык эле сөз берген. Түп нуска деп элдик добуш берүүдөн кийин президент кол койгон документ аталат. 2010 жылы президент жок болгондуктан расмий жарыяланган документтагы түп нуска деп эсептелинет. Ошондуктан эркин тоо гезитине жарыяланып, архивде сакталып жаткан документ түп нуска болуп саналат. Болгону бул жерде ошол документтер тиешелүү түрдө иретке келтирилбей калган. Негизи архивде ошол убактылуу өкмөт кабыл алган декрет кол коюлган розысакына кол койгон документ бар подлинниги. Анан ага тиркелген ошол Конституция деп ошонун баягы проектиси делген документ бар, бирок ошону түп нускасы деп эсептөөгө болобу болбойбу деген маселе турат да. Себеби ар башка шрифтте басылган, мен өзүм көрдүм ал документти. Карандаш менен оңдолгон, ар бир барагында баягы парафировать этилген эмес. Мына ушундай да, анан ошонун түп нускасы деп эсептесе болобу же болбойбу деген маселе турат да. Бирок тиркелген кандайдыр бир документ бар.
Ошондуктан баш мыйзамга өзгөртүү жана толуктоо киргизүүгө учурдагы бийлик укуктуу. Болгону элдин пикирин угуп, референдум өтүшү зарыл. Мындай ойду саясаттануучулар да колдошот. Анткени айрым беренелерди өзгөртүүдө кемчиликтер кетирилген. Эгер коомчулуктун пикирин таасын угуп, толуктоо киргизилсе жемишин берет. Анткени дүйнөлүк коомчулук алдында мамлекеттин баш мыйзамы бийик туруп, өлкөнүн кызыкчылыгын коргой алышы талап. Үстүнө кээ бир алешемдиктер кеткен жерлер бар. Биз баягы демократия деп эле өтө эле баягы чет өлкөлүк же болбосо дүйнөлүк коомчулук тарабына баш ийип берген жерлерибиз бар. Биздин мыйзамдардын алардын чечими бийик болуп калып атат да. Мына ушул жерлерди кичине бир дурустап, оңдоп, толуктап, баягы турмушка ылайыкташ керек. Баш мыйзам мамлекеттин багытын өзгөртүп, келечекке жол ачат. Ошондуктан жеке кызыкчылыкты эмес, эртеңки элдин келечегин ойлоо талап. Анткени мыйзамдын өзгөртүлгөн бир беренеси аркылуу келечек түптөлүп, жок болуп же өнүгүп кетиши ыктымал. Гүлзара Бакаева, Жээнбек Сагыналиев, Ынтымак, Бишкек. Ошко бүгүндөн тарта жылуулук толугу менен берилди. Ош жылуулук муниципалдык ишканасына караштуу 289 көп кабаттуу үй жана социалдык объектилер бир сутка ичинде толугу менен жылууланат. Ал эми Ош жылуулук берүү ишканасына караштуу аймактар бир жума ичинде толугу менен камсыз болушат. Кененирээк Бегимай Асанова айтып берет. Ошко толук кандуу жылуулук берүү бүгүндөн башталды. Анда социалдык объекттер жана көп кабаттуу үйлөр бар. Курманжан Датка аймактык кеңешинин жылуулук менен камсыздаган бул откана электр энергиясы менен иштейт. Мында таңкы саат 7ден тарта өз нормасы менен жылуулук берүү иштери кызуу жүрүп жатат. Ушул топто где-то бир 40-45 барып атат да. А эгер дагы суук болсо биз дагы көбөйтөбүз жылуулукту. Азыр ушул сырткы абанын температурасына караганда норманы берип атабыз. Талапка ылайык жылуулук берүү үчүн аба ырайы 5 күн катар менен 8 градуска төмөндөсү керек. Бирок акыркы 3 күн ичинде температура 9га төмөндөдү. Андыктан Ош мэриясы 24-октябрдан тарта калкка толугу менен жылуулукту берүү токтомун чыгарды. Азыр элдер ушул как раз ушул убактан пайдаланып айтып кетишим керек. Элдер отопление бер дегенде дароо жылуулук чыгат деп ойлойт экен. Чын айтайын, бул жерде бизде ишканабыз алганда 66 километр теплосет бар. Ошо 66 километр теплосеттен толугу менен суу айланып чыккан чейин бул эсиз тонналык, миңдеген тонналык суулар болот. Ошолор өз поступ менен келгенден кийин ушу котелкенде өзү определенный температурасын кошуп элге жылуулукту чыгара берет. Ош муниципалдык жылуулук камсыздоо ишканасына караштуу 262 көп кубаттуу үй, 31 саламаттыкты сактоо, 39 социалдык мекеменин баарына бүгүндөн тарта жылуулук берилди. Бирок жылытуу бир сутка ичинде толугу менен жеткиликтүү болот. Ал эми Ош жылуулук ишканасы өзүнө караштуу объекттерге техникалык себептерден улам бир жума ичинде толук кандуу ысытат. Анан эми ТЭЧ ошол буйруктун негизинде түндө саат 12де ишин баштады. Бирок ТЭЧтики иштөө принциби аныкы өзгөчөрөөк. Ал системаларга сууну толтуруп ысытуу иштерин баштады. Азыркы мезгилде где-то бир 45-50 градустарга жетип калды. Анан бүгүн кечке чейин Кудай буйруса ошол тийиштүү нормага жеткенден кийин анан системаларга бере баштайбыз. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, учурда аба ырайы 9 градусту көрсөтүп турат. Ошондой эле бул норма октябрь айынын соңку күнүнө чейин уланат. Азыр бардык объекттерге 50 градус жылуулук берилди. Эгерде аба ырайы төмөндөсө, жылуулуктун нормасы көбөйтүлөт. Бегимай Асанова, Азамат Кубатбек уулу, Ынтымак. Тарых жана маданият жылына карата маданий баалуулуктарга быйыл өзгөчө көңүл бурулду. Маданият үйлөрү жана бир катар тарыхый жайлар кайрадан калыбына келтирилип, оңдоо түзөөдөн өткөрүлдү. Бирок айрым китепканалар бул жылы да бийликтин көз жазымынан сыртта калды. Алардын катарында Аравандын Ачы аймагындагы китепкана турат. Район ичинде эң мыкты деген наамына ат салышып жатса да, китепканада орун жетишсиздиги күч. Темага кененирээк кабарчыбыз токтолот. Дилфуз Аурумова мынтип айылдык китепканага бош убакыт табары менен келип турат. Ал көбүнчө балдарга арналган ырлар менен жомокторду окуйт. Айылдагы бала бакчада эмгектенгендиктен китептерден алгандарын балдар үчүн сабактарында колдонот. Эми жумасына 5 күн шу жерде иштейбиз, бирок эми балдардан убактыбыз ашып кирип 2 жолу 3 жолу келип китеп алып окуп турабыз.
Талаадагы эгиндер жыйналып бүтүшү менен китепканага баш баккан тургундардын саны арбыда. Улгайган адамдар үйдө убактыларын текке кетирбей, чыгармаларды окуп турууну эп көрүшөт. Жаз жай мезгилдерине салыштырмалуу азыр китепканага келгендердин саны 2 эсе көбөйгөн. Тагыраагы бул жерге күнүнө 20га жакын окурмандар келип турат. Biz daha kelebиз. Aşı Manas nimesini okup her türlü kitaplar var da yani izlep tapsa bolat hem. Айылдык китеп борборунда 4500гө жакын колдонмо бар. Китептер жыл сайын толукталып, тартыштык жок. Предметтик жана көркөм чыгармалар орун алган. Тургундардын басымдуу бөлүгү көркөм чыгармаларды окуп кетишет. Жетекчилик үйгө китеп алып кетүүгө да уруксат берген. Себеби окурмандардын көбөйүшү менен борбордо орун жетишсиздиги күч бойдон. Ana stullar жетишпей калат. Мен эне мектептен же балдар бакчасынан стулдар алып чыккам. Ошолорду отуруп окушуп кетишет. Бул китепкана район боюнча мыкты китепкана деген наамга да ат салышып жатат. Мындан улам орун жетишсиз көйгөйү айыл аймактын башчыларына да жеткен. Жергиликтүү бийлик бул маселе кийинки жылы толугу менен чечилет деп ишендиришти. Айылыбызда фонд аркылуу булар азыр грант боюнча программалар боюнча иштешип атат. Айыл өкмөттөн биз 2017-жылга парта стул эмеректерди алып беребиз. Жалпы Алянаров айыл аймагы боюнча 3 айылдык китепкана бар. Жетекчилер алардын ремонт иштерине акча каражаты бөлүнгөн деп билдиришти. Ал эми тарых жана маданият жылына карата аталган 3 жерде окурмандарды тартуу боюнча семинарлар уюштурулуп жатат. Нуржамал Баргыбаева, Арген Калыбек уулу, Ынтымак. Ош шаарындагы жаштар парламенти жаңы мүчөлөрдү кабыл ала баштады. Экинчи чакырылышында 45 талапкер атайын критерийлердин негизинде тандалып алынат. Негизги талаптардын бири коомдук иштерге активдүү катышуу жана лидерлик сапатка ээ болуу кажет. Сынакка 18 жаштан 26 жашка чейинки идеяга бай жаштар катышса болот. Жаштар парламентинин экинчи чакырылышына тандоо конкурсу жана анын жүрүшү тууралуу Феруза Аскарбек кызы айтып берет. Өмүргүл Каныбек кызы 18 жашта. Азыр ал Ош шаарындагы жаштар парламентине талапкерлигин коюп жатат. Өз билимин жогорулатуу үчүн сынакка аттанган студент окуусун улантканча коомдук иштерге да активдүү катышууну каалайт. Анын тилеги өлкөнүн лидерлерине айлануу. Бул долбоорго келген бардык 45 студенттин тең максаты бир. Бул Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошуу, Кыргызстанды өнүктүрүү деген максат. Азыр Кыргызстанда проблемалар ушунчалык көп. Бирин айтсаң бири чыгат. Мен келечекте мыкты ишкер айым лидер болгум келет. Өмүргүл сыяктуу Ош шаарындагы активисттерге жаңы мүмкүнчүлүк. Жаштар парламенти кабыл алууга сынак жарыялады. Ага 18 жаштан 26 жашка чейинки жаштар катыша алышат. Талапкерлер электрондук жана кагаз жүзүндөгү анкеталарды тапшырса болот. Жаш, амбициоздуу жана лидерлик сапатка ээ болгон бардык талаптарга жооп берген 45 активист иргелип алынат. Башында 3 күн ортосунда сессиялар болот. Ал жерде Ош шаарынын жалпы көйгөйлөрү, жеткен ийгиликтери жана ошондой эле ар кандай идеялар талкууланып, алар Ош шаардык кеңеши менен биргеликте, Ош шаарынын мэриясы менен биргеликте ишке ашырылат. Негизги максат жаштар арасында жарандык активдүүлүктү калыптандыруу, аларды өлкөнүн коомдук, саясий турмушуна тартуу. Долбоор жаштардын парламент жана башка мамлекеттик органдар менен алакасын бекемдөөгө багытталган. Алдыда жогорку кеңештин иши, депутаттар менен таанышуу пландары да бар. Лидерлик сапат, ошондой эле ар кандай тайм менеджмент, план коюу окшогон ар бир инсанга керектүү болгон бүгүнкү замандын талабына ылайык окуу курстары болот. Мындан сырткары эң аягында эң мыкты депутаттары жогорку кеңешке бир жумага барып, ал жерден практика жүзүндө өтүп келишет. Жаштар парламенти демократиянын колдоо фонду жана жогорку кеңештин аппараттары тарабынан ишке ашкан. Быйыл жаңы идеялар менен мүчө кабыл алууну 28 октябрга чейин өткөрөт. Лидер болууну каалаган жаштар келип катышса болот. Феруза Аскарбек кызы, Арген Калыбек уулу, Ынтымак. Чыгарылышыбызды эл аралык жаңылыктар менен улантабыз. АКШда саякатчыларды ташыган автобус кырсыктады. Анда жүргүнчүлөрдү алып бараткан унаа жүк ташуучу оор автоунаанын артынан сүзгөн айтылууда. Асел, айтсаңыз, кырсыктан канча адам каза тапты? Ал эми өзү окуя кандайча болуптур? Тилекке каршы кырсыктан адам өлүмү менен коштолду. Ал эми автобус болсо Солтон шаарынан Лос-Анджелесте көздөй бараткан. Ал эми кырсык эмне себептен келип чыкканы азырынча белгисиз. Алдыда ушул жана башка дүйнөлүк жаңылыктар менен тааныштырам. Студияда мен Ацели Бусурманкул кызы, саламатсыздарбы?
АКШнын Калифорния штатында жүргүнчүлөрдү ташуучу автобус менен жүк ташуучу унаа кагылышып, 13 киши набыт болду. Андан сырткары 30га жакыны жарат алган айтылууда. Жабыркагандардын арасынан 5-өө оор абалда деп белгиленди. Малым болгондой, автобус жүк ташуучу унаанын артынан келип сүзгөн. Учурда окуя болгон жайда атайын куткаруучу топ иш алып барууда. Өткөн суткада АКШнын Калифорния штатында саякатчылардын автобусу жүк ташуучу унааны сүзүп алды. Кырсыктан 13 киши каза болгон айтылууда. Жол кайгоол кызматынын билдиришинче, автобуста жалпысынан 44 киши бараткан. Окуя болгондон көп өтпөй өтө өчүрүүчүлөр келди. 13 киши кырсык болгон жайда набыт болушту. Алардан сырткары 31 адам түрдүү жараттары менен ооруканага жиберилди. Кырсык Пальм Спрингс шаарынан алыс эмес жайда Лос-Анджелестен 160 чакырым аралыкта катталды. Автобус каттуу ылдамдыкта баратып, жүк ташуучу унаанын артынан сүзгөн. Эки транспортду ажыратуу үчүн атайын техника колдонулду. Автобус өтө каттуу ылдамдыкта келип сүзгөндө жүк ташуучу унаа 4 метрге чейин сүрүлүп барган. Арт жактан сокку каттуу болгону көрүнүп эле турат. Автобус Солтон шаарынан жүргүнчүлөрдү Лос-Анджелеске алып бараткан. Азыркы тапта кырсыктын себептери так аныктала элек. Бул боюнча иликтөө жүргүзүлүүдө. Өзбекстан жеңил автоунааларды жакынкы чыгыштын 9 өлкөсүнө жана Африкага экспорттоону колго алды. Муну экономика министрлигинин жана статистика боюнча мамлекеттик комитеттин отчетундагы далилдей турганын Каньюс маалымат агенттиги жазып чыкты. Документке ылайык, жыл башынан бери экспорттук ишке 835 жаңы ишкана тартылган. 246 жаңы товардын түрү сыртка сатыга чыга баштаган жана башка өлкөдөн 52 автоунаа сатуучу жай табылган. Анын ичинде жеңил автоунаалар Бириккен Араб Эмирлиги, Ливан, Иордания, Ирак, Гана, Сомалиге жана Нигерияга жеткирилүүдө. НАСАнын адистери Юпитердин магнит талаларында изилдөө иштерин жүргүзүп жаткан малда чоң ачылыш жасашты. Алардын байкоочу телескобунан Жер планетасынын жарымына барабар болгон куюнду байкашкан. Анын диаметри 7000 чакырымды түзөт. Адистер аны ушул күнгө чейин бир да кезикпеген, болуп көрбөгөндөй борон деп баа беришүүдө. НАСАнын изилдөөчүлөрү Юнон космостук станциясынын Юпитерге жакындашы менен күтүлбөгөн ачылыш жасашты. Камера телескоп тарткан сүрөттө көлөмү өтө чоң куюнду байкашкан. Сүрөттөр август айында жасалып, жакында эле Жерге жиберилди. Борондун диаметри 7000 чакырымды түзөт. Ал дегени Жер планетасынан 2 эсе гана кичине дегенге барабар. Куюндун бийиктиги 85 чакырым. Анын көлөмүн адистер сүрөткө түшүрүлгөн көрүнүшүнөн аныкташкан. Изилдөөчүлөрдүн айтымында бул куюн буга чейин болуп көрбөгөндөй чоң көлөмдө деп белгиленди. Элестетип көрүңүздөр, Юпитерде учак менен же болбосо желдеме шар менен учуп жүрүп, Жер планетасынын жарымы менен барабар куюнду байкадыңыздар. Бул өтө шумдук нерсе. Юнон станциясынын миссиясы 2011 жылы август айында башталган. Ал НАСАнын алкагында ишке кирип, Юпитердин магнит талааларын изилдөөнү баштаган. Ушул жылдын июль айында космостук зонд Юпитердин орбитасына чыкты. Андагы бардык изилдөөчү жабдыктар өчүрүлүп, бирок Жер менен байланыш үзүлгөн жок. Агентствонун билдирүүсүндө жабдыктардын баары жакшы иштеп жатат. Өчүрүлгөн аппараттар оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, ушул жылдын декабрь айынан тарта кайрадан ишин жандантмакчы. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган дүйнөлүк жаңылыктар менен тааныш болдуңуздар. Мен сиздер менен коштошом. Алем сөздү кайрадан кесиптешим узатам. Эми кезек спорт жаңылыктарында 21 октябрда Кыргызстан топ лигасында 2 оюн өткөрүлдү. Анда Алай Алдиор менен Абдышата Дордой менен беттешти. Алдыда ушул жана башка спорт тармагындагы жаңылыктар менен кесиптешим Жолдубай Айткулов тааныштырат. Рахмат Адина, саламатсыздарбы? Ынтымакта бүгүнкү даярдалган спорт жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. 21 октябрда футбол боюнча Кыргызстан чемпионаттын кезектеги турунда өлкө чемпиону Алай Куршаптын Алдыор командасы менен беттешти. Турнирде биринчи орунда келе жаткан Алай 7 упай менен акыркы орунда турган Алдыорду 12-1 эсебинде утту. Бул эсеп ушул жылкы чемпионаттагы эң ири эсеп болду. Ал эми Алай менен биринчи орунду бөлүшүп келе жаткан Дордой ушул турда упай жоготту. Алар Канта Абдышата коногу болуп 3-3 ойноп бирден упай бөлүп алды. Бул жыйынтык оштуктар үчүн экинчи ирет өлкө чемпиону болууга жакшы мүмкүнчүлүк. Эми эртең турнирдин кезектеги турунда Алай Ахматбек Сүйүнбаев стадионунда Кара Балтаны кабыл алат. Ал эми Дордой Бишкекте Куршаптын Алдыор менен ойнойт. Эске сала кетсек, эки беттеш бир убакта 15:00 башталат.
Кыргызстандык күрөшчүлөр Кипрде өткөн эл аралык турнирде 4 медаль ээси болду. Турнирдин 3-күнү мелдешке чыккан балбандарыбыздан 50 кг салмакта Бексултан Абдинасыр уулу, 58 кг Эдил Кадырбек уулу бардык атаандаштарын жеңип, биринчи орунду багындырды. Ал эми Нурхан Жусупов менен Нуртиле Кадыров экинчи орунду алып, күмүш медаль тагынды. Эске сала кетсек, 20 октябрда башталган мелдеш 6 күнгө уланып, 26 октябрда жыйынтыкталат. Эл аралык спорт жаңылыктардан демалыш күндөрү Англия чемпионатынын 9-тур оюндары өткөрүлдү. Турдун негизги беттешинде Лондондун Челси командасы менен Манчестер Юнайтед күч сынашты. Челсинин мурунку машыктыруучусу Жозе Марино Стэнфорд Бридж стадионунда ири эсепте утулуп, упай жоготту. Топту оюнга киргизген Челси оюнчулары биринчи мүнөттө эле эсепти ачты. Голду Педро киргизди. 21-мүнөттө кызыл шейтандар экинчи топту өткөрүп жиберди. Ал эми экинчи бөлүмдө Жозе Маринонун 3 оюнчуну алмаштырганы да жардам бербестен, тескерисинче 62 жана 71 мүнөттө 2 гол өткөрүп жиберип, 4-0 эсебинде утулду. Ошондой эле Испания чемпионатынын 9-турунда Валенсия Местелия стадионунда Барселона командасын кабыл алды. Чемпиондор лигасында Сити үстүнөн жеңишке жеткен Барселона бул беттеште да ооматтуу болуп чыкты. Алгач биринчи бөлүмдүн 22 мүнөтүндө дүйнөнүн эң мыкты оюнчусу Месси Диего Альвес дарбазасына топту жолдоп эсепти ачты. Ал эми экинчи бөлүмдүн 52 жана 56 мүнөтүндө Валенсия оюнчулары 2 топ киргизип, күйөрмандарын кубандырганы менен 62 мүнөттө Суарес Барселонанын экинчи голун киргизди. Беттеш бүтөрүнө аз калганда Месси пенальтиден экинчи голду жаратып, командасына жеңиш алып келди. Ынтымакта бүгүнкү күнгө даярдалган спорт жаңылыктары ушулар болду. Кайрадан сөз сизде, кесиптеш. Аптанын алгачкы күнү мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталды. Дагы башка кабарлар менен кененирээк Ынтымак /KG сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Ынтымак KG өлкөнүн жана дүйнөнүн кабарларын өзүнө камтыйт. Мен сиздер менен коштошом. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.